аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Саламатсызбы көрөрман жана угарман, жамааттык медиа студиясында эл собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Куатбекова алып баруудамын. Ар бириңизди кирип келген жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Биз бүгүн жаңы жылда ой жүгүртүүнү өзгөртүү боюнча сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга тренер, коуч Гүлкайыр Жакшылыкованы чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Кутман күн Айгерим, рахмат. Сизди да жаңы жылыңыз менен, бардык биздин угуучуларды да жаңы жыл менен куттуктап кетмекчимин. Шу жаңы жыл эң башкысы эле жакшылыктардын жылы болсун. Жаңы жылдагы дээрлик алгачкы эфирлердин бири. Анан биз ушундай жаңы жылда туура ой жүгүртүүнү өзгөртүп, жакшы жакка өнүгүү боюнча баштайлы дедик. Анан алгач айтсаңыз, ошо эмне үчүн ой жүгүртүү ушундай маанилүү, муну эмне үчүн оңдош керек, өзгөртүш керек, Рахмат сурооңузга. Негизи эле адам баласы акыркы жылдарда, мына 24-25 боло алдыда келаткан жылдарда көптөгөн маалыматтарды алып жатат да. Алга телевидение болобу, радио болобу, социалдык тармактар болобу, негизи интернеттин баягы өрчүшү дагы пайдасы дагы бар, зыян жагы да бар да. Себеби дегенде түздөн түз биздин ой жүгүртүүгө толугу менен көптөгөн маалымат келип атат да. Ошол маалыматтын зыяны да бар, пайдасы да бар да. Бирок адамдын мээси, ой жүгүртүүсү ошол маалыматты кабыл алууда дагы кандайдыр бир өзгөрүүлөргө дуушар болуп атат да. Ошол өзгөрүүлөрдүн бардыгы биздин кыймыл аракетке, жашоого болгон көз карашыбызга, өзүбүздүн баягы мындай кандай десе максаттарыбызга, жумушка болгон мамилебизге, үй бүлөгө болгон мамилеге, балабызга болгон мамилеге, эми толгон токой нерселер бар да. Ошолордун бардыгына биздин мамилебиз өзгөрө баштады да. Биз кайда чуркап баратканыбызды билбей калдык да. Адамзат өзү бир жака шашып эле жашап аткандай болуп атабыз да. Ага себепкер бул информациялар да. Болгон маалыматтын бардыгы, ошолордун туюму биздин ой жүгүрткөгө таасир берип атат да. Азыркы күнү мен ойлойм, ошо адам ой жүгүртүүсүн өзгөртүп, болгон маалыматты кандай туура кабыл алып, ошол маалыматты туура пайдаланып, өзүнүн жашоосуна мындай жакшыртууларды, өзгөртүүлөрдү алып келгенге инструменттерди колдонуп жашаса, ошондо жашоосунда өзгөрүүлөр абдан ийгиликтүү болот да. Ошол ийгиликкө жетүүнүн бирден бир себеби бул ой жүгүртүүнү өзгөртүү. Ошондо бул жалаң гана позитивдүү ойлонуу дегенге кирет да, кандайча болот? Ал азыр көрүп аткандар ансыз да көйгөй болуп атса, биз андан канчып качабыз? Мүмкүн эмес дегенде ойлонушу мүмкүн. Ошо туура ой жүгүртүү, аны туура жакка өзгөртүү деген кандайча болот? Бул мындай да, эгерде биз кандайдыр бир жашоодогу сыноону көрөбүзбү, же кандайдыр бир бизге жагымсыз нерселер болуп атабы, бул политикага да аралашканда, ар кандай мындай негативдүү кинону көргөндө, негативдүү маалыматты окуганда, ошого болгон биздин көз карашыбыз да. Эгерде биз фокусту дайыма негативдүү жакка карап, негативдүү ой жүгүртүүбүздү өрчүтсөк, анда жашообузга дагы негатив келе баштайт да. Ал эми позитивдүү жакты карап, мындай өзүбүздө кичине бир кадам кылсак дагы, ушул кадамым туура болду, ушундай жакшы бир нерсеге жеттим деп, ар бир күнүбүздө мындай позитивдүү нерселерди байкоого, ошону байкап баса белгилеп, үйгө келгенде дагы мындай жакшы сөздөрдү сүйлөп, жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп, жагымдуу музыка угуп, ушинтип жашасак, анда өзүбүздүн ой жүгүртүүнү позитивдүү жакка өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк болот да. Биз азыркы күнү мындай позитивдүү ойлонуу эле десе, кээ бирөөлөр ойлойт, күлүшөт да. Эми бул баягы дары ичкен адамдар же бир кандайдыр бир заттарды колдонгон адамдар
ушундай позитивдүү ойлонот депчи. Жок, позитивдүү ойлонууга өзүбүздүн эле көз карашты өзгөртүү да. Мисалы үчүн күнүмдүк жашообузда бир нерсе болбой калат да. Пландаган ишибиз болбой калат, биз күтүп аткан адам келбей калат, же болбосо кечигип келип калат дегендей, же биз аткарып аткан жумуш бирөөгө жагат же жакпайт. Ар бир адамдын ою башка болот да. Ошол нерселерди туура кабыл алуу. Ушундай болуп калдыбы? Болуп калды. Демек, бул боло турган нерсе болчу. Мен эртеңки күнүм башкача болот. Буну мен бүгүнкү күнү кабыл алышым керек деп позитивдүү кабыл алыш керек да. Азыркы күнү биз негативдүү ойлонгон күнү дагы, ал нерсени кабыл албайм деген күнү дагы ошол нерсеге биз таасир бере албайбыз, өзгөртө албайбыз. Мисалы үчүн кабыл алынып аткан мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш үчүн аны негативдүү ойлонуп жата берсек, өзгөрүү болбойт. Анда бир кандайдыр бир кадам жасаш керек да. Мен ошол мыйзамды өзүм окуп чыгайын, кандай экен, ошол элдердин оюн окуп көрөйүн дегендей да. Ушундай болот да. Демек, муну адамдар адаштырбаш керек экен да. Позитивдүү ойлонуу деген бул бир реалдуулуктан качып, ошол маселени же ошол тапшырманы аткарбай, тескерисинче мындай баары жакшы болот деп отуруп алуу эмес. Бул жака эгер өзү таасирин тийгизип чече албайсыз нерсеге көп энергиянын баарын коротуп, кайгырып, наалый бербеш керек деген сөз. Ооба. Демек, анан мындай нерселерден алыстап качыш керек. Дагы кандай инструменттер бар анда ой жүгүртүүнү оңдогонго? Ой жүгүртүү оңдогондун эң бирден бир жакшы инструменти бул биринчи эле адам ойлош керек да. Ушул нерсе мага мазмундуубу? Мага кандайдыр бир жыйынтык береби деп туруп ойлонуп, бир жакшы инструмент, мен муну интернеттен көргөм, өзүм дагы күнүмдүк жашоомдо пайдаланам. Мен бул инструменттин автору эмесмин, бирок колдонгондо мага жардам берген бул фрирайтинг деген бар экен. Ошол нерсени мисалы үчүн суроо катары өзүбүзгө бир суроо болсо, эртең менен жазып, барактын башына, анан бир 10 мүнөт, 15 мүнөткө саатты коюп таймерди. Анан койгондон кийин ошол суроого менин жоопторум кандай? Себеби дегенде адам баласында бүт жооптордун баары ички дүйнөсүндө камтылган да. Ушул жашка чейин келгенге чейин адам баласы маалыматтын баарын мээсине тутуп келген да. Анан ошол жоопко өзүнүн суроолорго өзүнүн жооптору пайда болот да. Анан кагазды алып 15 мүнөттөн кийин карап окуса, жообунун баары даяр болот да. Бирөөгө барып, мындай кеңеш сурап, же болбосо ошол нерсени мындай арбытып, көбөйтүп, анан баягы оюнда алып жүрүп, ошону чайноонун эч кандай кажети жок да. Жөн эле отуруп эле өзү ошол суроолорго жооп берсе, бул жакшы инструмент экен. Дагы бир азыр ушул жерин тактап кетели. Демек, суроону дагы өзү бериш керек, жоопту дагы өзү жазыш керек. Тынымсыз, ошол сиз айткан убакытта. Тынымсыз. Же мындай болот да, кээ бир адамдарда дайыма бир кандайдыр бир оюнда идеялар болот да, абдан сонун. Азыркы күнү интернетти карап маалымат алганда адамда өзүнүн идеялары пайда болот. Мисалы үчүн бизнес идеялар пайда болот, же болбосо бир адамзатка мындай пайда алып келген нерселерди жаратуу идеялары пайда болот. Ошол идеяларды ишке ашырууда эң биринчи эле суроону өзүнө бериш керек да. Мен ушуну ишке кантип ашырам? Кандай кадам жасасам? Эмне кылышым керек? Ишилип айтып отурсак, толгон токой суроо ичибизде бар да. Ошону ой катары эле алып жүрө бербей, жанагындай кагазга жазып, суроолорго өзү жооп берсе, эң жакшы жооп, эң жакшы кадамдар, эң жакшы кеңештер адамдын өзүнүн ички дүйнөсүндө бар да. Андан башка дагы инструмент айтайын деп аттыңыз беле? Ооба, дагы бир инструмент бар. Ал дагы интернеттен алгам. Жанагы биздин сөзүбүздүн башында айтып кетпедимби? Маалымат көп, бирок ошол маалыматты жазаш керек да. Мен дагы бир инструментти көргөм, бул деген кадам жазап. Азыркы күнү бардыгыбыз басканды жакшы көрөбүз да. Анан биздин телефонубузда да жакшы мындай программалар бар да. Мисалы үчүн кадамды саноо, ошол кадамды санаганда 12 миңби, 15 миңби күнүнө баскан кадам менен бир суроо менен кете берсе болот да. Мисалы үчүн үйүңүздөн чыгып жумушка чейин 12 миң же 15 миң кадам болсо, ошол кадамда телефонду өчүрүп коюп, кетип баратып эле ошол суроого өзүңүз жооп бере берсеңиз болот да. Жооп берип кете бересиз.
жумушка жеткенде ошол келген ойлордун баардыгын, жооптордун баардыгын телефондогу заметкаңызга же диктофонго үнүңүз менен жаздырып койсоңуз болот да, мен ушул суроого моундай жооп таптым депчи. Анан ошону окуганда же укканда таң каласыз да. Демек жооптун баары менде турбайбы? Эмне себептен мен бул нерсени жазай албай аткам, ишке ашыра албай жаткам, эмне тоскоолдук болуп атат депчи. Аябай сонун инструмент да, ушул эки инструмент. Чоң рахмат. Андан кийин негизи биз ошо жылда эле максат коюу дегенди сүйлөшөбүз, жаңы жылга жаңы максаттарды коюп ошого жетиш керек деп аракет кылабыз. Анан кээ бирөө ишке ашса, кээ бирөө ашпайт. Кыскасы ушул жерде мындай кантип максатты туура коюп ошого жетиш керек, ушул боюнча кеңештериңизди айтсаңыз. Бул жерде да абдан сонун суроо болуп атат. Негизи максат коюу бул адамдын өзүнүн максаттары болуш керек да. Бул интернеттен бирөөнүкүн көрүп, же бирөөгө мындай ичи күйдүүлүктөн, же ошол нерсе менде да болсо экен дегендиктен эмес. Өзүңдүн ички дүйнөңдөгү баягы байлыгың бар да, ички дүйнөңдүн байлыгы. Ошо ички дүйнөңдүн байлыгына жараша кандайдыр бир максаттар дайыма өйдө көтөрүлүп турат да, суроо катары туулуп турат да. Ошол бир максаттардын ичинен эң чоң максатты алыш керек да. Мисалы үчүн мен карьерамда бир чоң бир жетишкендикке жетишем, же болбосо бир жаңы окууну окуйм, жаңы билимди алам, же үй бүлө курам деген максат болобу, же автоунаа алам деген максат болобу, үй алам деген максат болобу. Бул баягы чөйрөнүн таасиринен эмес, өзүңдүн ички потенциалың даяр болуш керек да. Ошол максатты ишке ашырууга. Анан потенциалың даяр болгондо ошол максатты тез аткара аласың да. Максаттардын арасынан эң чоңун алыш керек да. Ошо кайсыга энергияң көп кетет, күчүң көп кетет, күнүң көп кетет, канчалык ресурс көп кетет. Ошону башкы максат кылып коюп коюш керек. Анан ошол башкы максатка жетем деп фокустун баарын ошол жака кетиргенде, кичинекей майда максаттардын баары тигинин аркасынан шурудай болуп тизилип кете берет да. Эгерде адам чоң максатына жеткенге жасаган кадамдары ийгиликтүү, жемиштүү болсо, демек кичинекей максаттардын баарын жазап ишке ашырганга күчү, даремети тез эле жетет да. Демек, жана ар бир тармакка максат жазып алышат го, кээ бирөө мисалы спорт жагына буга жетем, ден соолуктан буга жетем, үй бүлөдөн деп. Ошонун баарын жазып алганда мындай кичине сиз айткандай бир чоңураагын коюп, ошого фокусту буруш керек, ооба. Кийинкиси ошол сиз айтканымдай энергияны туура жака жумшаа деп айтып калдыңыз. Ушуну кененирээк түшүндүрүп берсеңиз, ал кандайча болот, эмнеге туура жака жумшаш керек деп? Биз адамзаты туулгандан 7 жашка чейин же 10 жашка чейин ата энебиздин жанында болобуз да. Ата эне эң башкысы ошо ата эне бизге бир эмоцияларды туура кабыл алып, ошону туура күнүмдүк жашообузда орусча айтканда проживать да. Ошону туура өтүп, сезип, ыйлагың келсе ыйлап, күлкүң келсе жакшынакай күлүп, баягы эмоцияларды туура кабыл алып жашоодо эң жакшы бир мындай эме болот да, бул өбөлгө болот да адамгачы. Энергиясын туура көрүп, ошол энергияда, ресурста болуунун эң бирден бир башкы тепкичи бул эмоция да. Ата энелер кээде бала ыйлап атса мындай айтат да, ыйлаба дейт. Ыйлаба, сен эркек баласың, эркек бала ыйлабаш керек. Же болбосо күлсө кыздарга айтат, эмнеге шаңкылдап күлүп атасың, ушу күлкүң бир жаман нерсеге алып келет депчи. Анан ушундай установкалар менен биз жашоого, чоң жашоого кадам таштайбыз да. Анан кадам таштаганда ошо эмоцияны туура кабыл алууну билбегендик, бул деген адам менен түздөн түз байланыш курууда биз реакцияларыбыз туура эмес болуп калат да. Биз деген түшүнбөйбүз да, эмнеге жинденип атабыз. Же эмнеге ошол адамды көргөндө кыжырыбыз келет. Же ошондой бир ситуацияларды көргөндө кыжырланабыз депчи. Эгерде адам ошо энергияда болуусун мындай көтөрүп бүгүнкү күнү баса белгилеп, ошого мындай фокус кылып, мындай чоң энергияларда болом десе, эмоцияларын карап чыгыш керек да. Кайсы учурда мен жинденем, кайсы учурда мен капаланам, кайсы учурда мен ыйлагым келет,
кайсы учурда мен баардыгын таштап басып кетким келет, ошолордун баардыгына эмне себеп болуп атат, эмнеге мен ушундай реакцияда болуп атам депчи. Анан ошолордун баарын карап көргөндө эң башкы баягы энергияда болуу бул бактылуулук да. Адам күнүгө бактылуу болуп, сүйүнүп, кубанып, баягы болгон нерселердин баарын туура кабыл алып, мындай өзүнүн жашоосуна ыраазы болуп жашаса, ошол жогорку энергиялар деп коет да. Демек, адам баласы материалдык дүйнөдөгү нерселерди алам десе, профессионалдуулук жактан баягы чоң жетишкендиктерге жетишем, карьерамды өөрчүтөм десе, спорттон өөрчүтөм десе, ал дайыма ошо энергиясын карап туруш керек да. Энергиясын карап белгилеп туруудагы эң жакшы нерсе бул күндө бактылуу болуу, бактылуулукту сезе билүү. Себеби дегенде, сиз машина алгыңыз келсе, барабардыкты койсок, бул деген бактылуу болуу. Квартира алам десеңиз да бактылуу болгуңуз келет. Үй бүлө курам десеңиз да бактылуу болгуңуз келет. Балалуу болгум десеңиз да бактылуу болгуңуз келет. Билим алып диплом алам десеңиз да бактылуу болгуңуз келет да. Ошонун аркасында бүт жакта бактылуулук турат да. Демек, эгерде адам күндө бактылуу болсо, күнүгө ошол бактылуулукту сезсе, түшүнсө, ошол энергияда болсо, кандай нерсе, кандай максат койбосун, кандай нерсеге жетишем десе, тез арада жетет да. Жок, мен деген өзүмдүн жанагы негативдүү энергияларымды баса белгилейм, ошол нерседе жашагым келет, ошондой адамдар менен жолуккум келет деп жүрсө, анда баягы жетишүү жолдору узагыраак болуп калат да. Негизи учурда мындай насаатчылык менен алектенгендер аябай көбөйдү, жана аларды издегендер бул чын эле өскүсү келип, же ушул жердеги азыркы абалын дагы жакшырткысы келгендер көбөйүп атат. Анан сиздин насаатчы болуп калганыңарга эмне себеп болгон? Анан негизи тандап атканда насаатчыны кантип тандаш керек, кимге барыш керек? Негизи эле насаатчы деген ким, ушу боюнча айтып берип койсоңуз. Мен 22 жыл жогорку окуу жайында окутуучу болуп жүрдүм. Юридикалык илимдердин кандидаты болдум. Негизи эле өзүмдүн баягы профессионалдуу өсүү жолумду карасам, көбүн эсен адамдарга байланышкан жумушту мындай аркалап келген экенмин да. Анан баягы окутуучулук бул дайыма адамзатты жакшыртуу, адамзатка билим берүү, адамзатка бир жол көрсөтүү деген кесиптин бири да. Анан ушул кесипке келип көп киши менен иштегенде бул бир тажрыйба жол да. Өзүңдүн жашооңдогу кандайдыр бир сыноолорду өткөндө, кандайдыр бир жетишкендиктерге жол коюп, максат коюп жеткенде бул да бир жол да. Анан ошонун баарын чогултуп келгенде сенин тажрыйбаң чоң болот экен да. Анан ошол себептен мен насаатчы болууга өзүм мындай бир жол эметип келатам да, кандай десем, басып келатам да, жол басып келатам да. Анан насаатчылар көп азыркы күнү. Насаатчылардын карап көрсөңүз Инстаграмда андай кишилер абдан көп да. Кээ бирөөлөрдүн турмуш жолу ушул нерсеге түрттү. Кээ бирөөлөрдү болсо баягы бир жерлерге барып окуп келип үйрөнүп насаатчы болуп атат. Кээ бирөөлөр болсо андай адамдар да бар экен, азыр акча табуунун жолу деп көрөт да. Анан эмне себептен бүгүнкү күнү адамдарга насаатчы керек да. Насаатчы бул ошол маалымат алып, көп нерсенин баарын карап алып, өзүнүн жолун таппай кайсы жакка чуркайм деп билбейм деген адамдарга насаатчы керек да. Себеби дегенде адамда ичинде толтура ресурстар бар да. Ошол ресурстардын баарын чыгарып, көрсөтүп, жол көрсөтүп, бирок тандоо дайыма ошол адамда болуш керек да. Ошол окутуп аткан окуучуга жолду көрсөтүп, мындай кадамдарды өзүң танда деп инструменттерди берип, ушул нерселерди колдонсоң, ушул максатыңа жетесиң деген адамдар бүгүнкү күнү керек да. Ошондой адамдарга жолугуп иштешкен адамдар ийгиликтерге жетет. Ийгилик бул акча эле эмес, ийгилик бул баягы жумушуңдагы ийгилик болушу мүмкүн, спорттогу ийгилик болушу мүмкүн, үй бүлөдөгү ийгилик болушу мүмкүн,
жеке турмушуңдагы ийгиликтер болуш керек да. Ошол нерсеге насатчы бүгүн жол көрсөткөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар насатчылар бар да. Негизи бизде ошо психолог же насатчыга барган адамдарга карата бир мындай туура эмес пикирлер да көбүрөөк кездешет го. Муктаж болуп калыптыр деген сыяктуучу. Негизи сизге кандай адамдар келишет, кандай суроолор менен келип кайрылышат? Мен өзүм негизи социалдык тармактарда өзүмдү мен насатчымын деп реклама кетирип же бир кандайдыр бир маалыматтын баарын жазып ошол адамдарды изденүүдө эмесмин. Мага өзүмдүн менде окуп кеткен студенттерим келет, мени тааныган кесиптештерим келет, баягы билет да тажрыйбанычы, максаттарга кандай жеткенимди билген адамдар, мени тааныган адамдар келет да. Анан келгенде дагы бул жерде баягы түздөн түз ошол адамдын өзүмдүн жашоомду өзгөртөм деген эмеси болуш керек да, өзөгү болуш керек да. Мен кадам таштоого даярмын. Мен кандай кыйынчылык болсо ошону өтүүгө даярмын. Мен ошол инструменттерди колдонуп, фокустун баарын өзүмдүн жашоомо коюуга даярмын деген адам келиш керек да. Анан ошол адам келгенде, аны менен иштегенде насатчынын жакшы кылган баягы нерсеси бул өзүнүн субъективдүү көз карашын таңуулообу, өзүнүн тажрыйбасын таңуулообу, жөн эле кадамдарды көрсөтүү да. Психолог менен насатчынын дагы айырмасы чоң да. Психолог бул кесипкөй адам да, бул жогорку билими бар адам. Бул деген баягы психологияны 5 жыл бою окуп, андан тышкары дагы бир курстардын баарын өткөн адам болот да. Психология бул адамдын өтүп кеткен баягы жашоосундагы травмаларды көрсөтүп, ошол травмалар кайдан пайда болгон, анан азыркы күнү жашоосуна кандай таасир берип атат деп аркадагы болгон нерсени оңдогон адам бул психолог да. Насатчы болсо максат коюуга жардам берет да. Максат коюуга жардам берип, бул кандай десем, фонарь деп коебу, кыргызча кандай болот фонарь? Жолчурак, жолчурак болот да. Насатчы бул жолчурак да, көрсөтөт да. Ооба, чырак катары баягы күйүп, жанып, ошол окутуучусу менен окуучунун ортосундагы болгон энергия да. Чогуу кетип, кыйынчылык болсо дагы чыдап, максатына жетишип, мындай бир адам бир толкунданып турганда кошо толкунданып, ошол нерсеге баягы кичинекей бала басканда дагы тайтайлаган киши бул насатчы да. Бул ушул жерде сурагым келип атат. Ошол ишти жасап атканда кандай кыйынчылыктар бар? Себеби сиз айткандай ар түрдүү адамдар, ар кайсы жаш куракта, ар кандай мурдакы тажрыйбалары менен келишет да. Мисалы мектеп окуучулары болсо, алар жеңил бир программа менен же жаш дегендейчи. Ушундай калыптанып калган адам менен иштегенде негизи эле кыйынчылыктар кандай бар? Менде мени менен тең курактуу айымдар келген, андан тышкары 70-ке чукулдаган айымдар да келген да. Алар менен иштөө оорураак болот, себеби дегенде алардын көз караштары, ой тутумдары абдан бекем да. Алар ошол нерселерди үзгүсү келбейт, алар менен коштошкусу келбейт, өткөн нерселерин баалуулук кылып жашашат да. Өткөн нерсеси жаман, негативдүү болсо дагы ошону өзүнө камтып келет. Ал нерсе жакшы болсо дагы ошол нерсе менен жашайт да. Анан реалдуу жашоодо ал адамдын энергиясы жок койсо да. Ошол адамдар менен иштөөдө аларды бир кандайдыр бир мындай жакшы нерсеге, кубанычтуу нерсеге алып баруу аябай оор. Энергиям аябай көп кетет да. Бирок ошолор максатына жеткенде аябай кубанам да. Себеби дегенде бул кишилер менен иштегенде Совет дооруда бизге таасир берип калды да. Совет доорундагы идеологиялар бул биздин сөөгүбүздө, каныбызда, ар бир клеткабызда кирип кеткен да. Анан ошолордун баарын азыр таштап, канатыбызды мындай жайып, учуп кетүүгө 40-тан ашкандарга оорураак келет да. 40-ка чейинкилер менен иштеген бул жеңил, себеби дегенде алар маалыматты тез кабыл алышат да. Тез кабыл алып, өзгөрүүгө даяр болушат да. Ушундай да. Анан
жогоруда ошо эмоцияларды жашап өтүш керек деп айтып атасыз. Анан ошо бактылуулук эмоциялар жөнүндө айтып берсеңиз. Эмоцияларды айтып кетсек, бул деген негизи психологияга таандык да. Бизде 5 түрдүү эмоция болот да. Ошол эмоциялардын баардыгында мындай терси да бар, жакшысы да бар, бирок ошону убагында биз деген кабыл алышыбыз керек да. Мисалы үчүн ыйлагыбыз келсе, биз түшүнө билишибиз керек да. Эмнеге мен азыр ыйлагым келип атат да? Ыйлашым керек деш керек да. Ыйлайын деп чыгып кетип ыйлап, эмне себептен ыйлагың келип атат, ушуга эмне себеп болуп атат деп сураш керек да өзүнчө адам. Же болбосо кубанып атса, ошо кубануудагы кандай нерсе таасир берип атат, ошону мындай акырын баса белгилеп кетиш керек дагы. Ошол инструмент болот да. Демек, мен кубаныш үчүн эмне керек экен? Эмнени азыр мен жашап өтүп атканда ошол нерсе мага кубанууга жардам берип атат депчи. Ишенесизби, мына мага келген окууга келген окуучулардын арасынан ар бирөөнөн мен сизди күндө эмне кубантат десем, жооп бере алышпайт да. Күнүмдүк жашоодо демек адам жашабай эле өтүп баратканы көрүнүп турат да. Анан кичинекей кезиңизде, жаш кезиңизде эмнеге кубандыңыз эле десе да, эстей алышпайт да. Эстей албайт да адамдар. Бул орусча айтканда притупленные чувства деп коет да. Адам өзүнүн эмоцияларын убагында баса белгилеп, сезип жашай албагандыгында да. Азыркы күнү мен айткандай баягы маалыматтардын көбөйүп атканына себеби биз жөн эле кичинекей жаш балдарды да карасаңыз TikTok көрүп эле отурат. Улгайган адамдар да TikTok көрөт да. Анан ошол кыскача маалымат да. Биз ошол кыскача маалыматтын арасынан сүйүнүп да турабыз, маалымат көрүп, кубанып да турабыз, ыйлагыбыз да келет, жинибиз да келет. Ошол маалыматтын баары биздин эмоцияларды бир күндө тез жашаганга үйрөтүп кетет дагы. Ошонун арасынан өзүбүздүн эмоциябызды биле албай калып атабыз да. Бактылуулук болсо, бул деген адам баласы мындай өзүнө билиш керек да, мени күндө эмне бактылуу кылат. Биз жашоодо мындай жашап баратып, шашып баратып, үй бүлө куруп алабыз да, үй бүлө бакыт алып келип атабы? Жөн эле жашайбыз да, билбейбиз да. Жумуш мага бакыт, рахат алып келип атабы? Билбейбиз. Унаадан унаа алабыз, ошол унаа бактылуулук берип атабы? Билбейбиз. Үйдөн үй алабыз, аны дагы бактылуулукка жатып атабы? Билбейбиз да. Демек, адам өзүнүн бир күнүндө адамды бактылуу кылган эмне нерсе бар? Кандай эмоция бар? Кандай эмоция ошо бактылуулукту мындай кандай десем баягы бекемдеп келет деп ойлонсок, ошондо биз калган нерселердин баарына жеңил эле жетебиз да. Негизи бул учурдагы эгер ушинтип жашаса, 30 жашка чейинкилер эгер аны муну өздөштүргөндөр болсо жеңил, анта албаган адамдар кантип өзгөртсө болот? Мындай кайра ошол жака кайтып барып эмоцияны чыгарыш керекпи же бүгүнтөн баштап чыгарып кеткенге мүмкүнбү? Негизи кантип өзгөртсө болот? Мен ойлойм, эгерде адамга эмоцияларын мындай туура кабыл алуусу жок болсо, өзгөртүүгө мындай даремети жетпесе, бул психологко кайрылуу керек да, кесипкөй адамга кайрылуу керек да. Бизде негизи мындай менталитетибизде бар да, психолог деген бул оорулуу адамды дарылайт депчи. Мисалы үчүн менин курактагыларымдарга психологко бар, балаңды да психологко көрсөт десе, кабыл алуусу туура эмес да. Биз эмнеге барышыбыз керек? Меники баары жакшы, мен сонун жашап атам, мен бактылуумун деп коет да. Бирок баягы мен энергопрактик катары, насатчы катары адамдардын энергиясынан, сүйлөгөн сөздөрүнөн, айтып жаткан, кылып жаткан нерселеринен баамдап коем да. Эмне кылыш керек бул адам менен? Анан дайыма эгерде мен өзүм көзүм жетип турса, бул адам менен иштей албайм десем, мен дайыма биздин өзүм тааныган психологдордун телефондорун берем, анан айтам, баракчасын берем, ушул адам менен кабарлашып көрүңүз, бир жолу барып көрүңүз, анан баргандан кийин өзгөрүүлөр болот депчи.
Анан кеткен адамдар дайыма айтышат да жардам берди депчи. Чоң рахмат сизге, бизге бөлгөн убакыт чоңдо чыгып баратат. Жана энергия боюнча кыскача айта кетсеңиз, ошо сиз айткан мындай туура энергияда жүргөн, энергиясын туура жакка бурган деген бул кандайча болот? Кантип ага жетсе болот? Эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Бирден бир жакшы нерсе бул эмоцияларга бир күндөлүк түзүп алыш керек да. Күнүгө 30 күн болобу, 60 күн болобу, ошол эмоцияларды бир күндө 3 жолу мындай кабыл алып, көрүп, будильникти 3 жолу коюп коюп, анан көрүш керек да, азыр мен эмне сезип атам, кандай сезимдер болуп атат депчи. Түштө кандай сезимдер болуп атат, кечки маал кандай сезимдер болуп атат деп, ошондой күндөлүк алып жүрсө абдан сонун да. Дагы бир инструменттердин бири бул деген максат коюу үчүн дагы бир күндөлүк жазып алыш керек да. Күнүгө максатты жаза бериш керек. Бул калп айтпасам Джо Диспензанын инструменти 30 күн күндөлүккө максаттарын баарын жаза бериш керек да. Кандай максат келип атат, ошонун баарын жазып кете бериш керек, бирок окубаш керек да. Анан ошондо дагы өзүнүн чыныгы максаттарын көрсө болот да. Бул дагы энергия берет. Себеби дегенде адам өзүнүн максаттарын көрүп турса, бул абдан сонун энергия да. Демек мен ушул нерсеге жетишим керек деп жашаганда энергия көбөйөт да. Дагы бир жакшы нерсе бул максатты бөлүп коюш керек да. Мисалы үчүн 3 айда кайсы максатка жетем, 6 айда кайсы максатка жетем, 12 айда кайсы максатка жетем, 3 жылда, 5 жылда дегенде дагы адам баягы мындай тревожный состояние деп коет да, ошондойдо болбойт да. Бул дагы энергия берет да. Себеби дегенде ал өзүнүн максаттарын билет. Кайсы максатка жетем деп билет. Ошондо да энергия пайда болот да. Анан өткөндөгү нерселерди кой берүү, өткөндөгү кандайдыр бир таарынычтар болобу, жетпей калган максаттар болобу, бир туура эмес кандайдыр бир нерселер болуп кетсе, ситуациялар болуп кетсе, ошолорду кой бере билүү. Таарынычы жок жашоо бул дагы жакшы нерсе. Таарынычты кандай кой берүү керек? Эң бир сонун нерсе бул дагы бир 30 адамды жазып алыш керек да. 30 адамды жазып алып, кайсы адамдын мен көңүлүн оруттум эле, же кайсы адам менин көңүлүмдү орутту эле депчи. Ошол адамдарды жазып алып, анан акырын тизме боюнча чийип, чалып, ошол адамга же жолугуп, ушундай бир ситуация болуп калды эле, мен туура эмес көз караш айтып алдым, окшойт, же сенин көз карашың мага жакпай калды, окшойт, кечирип кой деген нерсе, бул дагы энергияны абдан байытат да. Себеби дегенде эгерде адам таарыныч менен жашаса, бул дайыма кандайдыр бир ооруларга алып келет, энергияны мындай төмөн кылат да. Ушул эң башкы инструменттер ушул деп ойлойм. Ушул нерселерди жазаш керек да, ойлобош керек, жазайт. Ошо жазаса эле адамдын энергиясы жакшы болуп турат да. Чоң рахмат сизге. Биринчиден убактыңызды бөлүп, угармандарга ушундай пайдалуу, кызыктуу маалыматтарды бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз жаңы жылда ой жүгүртүүнү өзгөртүү, энергияны туура жакка пайдалануу, туура максаттарды коюу, ага кантип жетүү, ушул сыяктуу өзүн өнүктүрүү боюнча бир топ суроолордун тегерегинде сөз кылдык. Бүгүн биздин студияда мейманда тренер, коуч Гүлкайыр Жакшылыкова болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Алдыдагы эс алуу күндөрүңүздөр көңүлдүү улансын. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.